Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда кайрымдуу бол көрсөтүүсү. Эсиңиздерде болсо, мындан 2 айдан ашыгыраак убакыт мурун Ат башы жергесинде болуп, Ат башы айылындагы Назгүл Стамакунованын жашоо шартын чагылдырган сөөк тердиргенге жеткирген турмуш деген аталышта материал даярдадык элек. Арадан 2 ай убакыт өтсө дагы биздин көрсөтүүдөн кийин мына ушул каарманыбыздын жашоо шарты кандай нукка өзгөрдү, кандай жетишкендиктер болду, кимдер кол сунду, кандай жардам ала алды. Мына бүгүнкү көрсөтүүбүз дал ушул багытта болмокчу. Биз менен бирге болуңуздар. Темиртерим, сөөктерим, şimdi akça olsa şu cantalaşam. Ben tigi söök terip gelem. Yetemenin balam toyus bu neverim toyus koyup getem. Hazırda şu neverim toyus koyup getem. O etaşlarga varam, tegildi jaka varam. Dedi bosogo jaka teyin barıp terip gelem. Elma söktürdü, şu 2 gün terdim onu. O bastık dalbalı terip gelem. Ondan anam 2 günlük söök bu eme. Bu söök de asır asıl akça olup kalat. Ama o güncülü sadağı göbürök çat. Nasırdağı kar jağıp neme olup atat. Asıl şu emeceklerden terem onday. Bilteyip jat. Ana bu emelerge de koşunlarga da aytıp koymuş şunday. Emenge çıksa ırgıtpay maga vergile dep alardı çoğut berişet alar. Bu sööktü eme kılat. Diki malga jem siyaktуу kılıp çıgarat ken arık mal, naçarlagan maldarga şunu jemge koşup beret ken. Dem jetmeyle yüreğinden kaza oldu şu. Narından üstüm barvap geldim. Şu saat 4'te geldim üstüm. Alkısımda akçatayım ben. Nanda da kıynalmayı rastladım. Alkısımda akçatayım verdim. İşte tam da bir tür veriyorum ama dediler. Bu da azalış uluğuken alıp gitti. Asıl ösüm ayağı kıynaldı. Tam kim büyüyor. Bizden bir geçip kalkası pukbolu. Bu adam beni de böyle kılıp şunu çıtaptır. Bana şu koru olmasın da öyle hep devam ettirip çalışıp. Yoksa şun deli gireceğim. Kısmen gibi. Çalışalım deli gelip balam öyle kara metodum. Жакшы турасызбы? Ден соолугуңуз кандай? Өзүң кандайсың? Жакшы, жакшы. İşlerin жакшы. Жакшы, жүрүңүз. Оо, үйүңүз. Келе кой. Өзгөрдү кызым. Мурун өзүң көргөндө, өзүң тартып кеткенде, тиякта бир кичинекей диван бар эле. Бул жерде бир кичинекей стол бар эле.
ошого жатып ошо менен чай ичебиз. Эми Кудайга шүгүр, элдин жардамы менен мынтип уголок алдым 6,5. Анан бул эмени алдым. Чай ичкен немени алдым. Неме экен бул 19.000 алдык да муну. Ушуларды алып анан тиги эмени алдым, холодильникти алдым 24.000. Ошентип ушу элдерге рахмат, кыздарга, балдарга, ошо элдин жардамы менен элдер аман болсун. Чынында жардам болгон турбайбы азыр? Ошолор акча тыйын салып анан ушуларды алдым. Чын эл сыяктуу жашайын деп мен дагычы. Анан Кудайга шүгүр азыр жакшы жашоом жакшы болуп калды. Продукт алып келишти, шаардан бери келип өзлөрүнүн машинеси менен продукту, акча тыйын алып келип таштап кетишти. Азыр жакшы мурунка караганда өзгөрдү. Чынында мен да үйүңүздү көрүп, мындай жаңы оокаттарыңызды көрүп, абдан сүйүнүп турам. Кут болсун, Назгүл эже. Рахмат, Жашооңуз дагы жакшылыкка бурулсун. Сага да чоң рахмат. Кудай сени да ден соолугуңду берип, бул эки бала экөөңөргө. Силер тартып кетпесеңер мындай болмок эмес да. Жакшы болуп калдым мурунка караганда. Балам да сүйүнүп, балама да велосипед алып бергем, велосипед деп эле жүргөнүн 6.000. Ошону тээп алып жүрөт. Пасыбай 6.000 ошо кызым баласына, өлүп калган кызым. Бат эле бир күндө эле чектеп койду. 1 жыл чектей албай аткан эмени. Ошоларны 3.000 чектеп берген. 2 айдыкын алдым. Кудай буйрса жакшы. Анан Светимдикин дагы ошо бирөө келди. Атын да унутуп калдым. Көп эле киши келип атат, аттарын эметпей. Ада 3.000 канча сом карыз болчу, баягы 4.000 чукул болчу да. Светимди бүт жойдуруп берди, төлөп берди баягы. Продуктун алып келип берди аделе. Ага деле чоң рахмат, атын деле билбей калдым. Кубан айыл өкмөттө Кубан деле баягы жакшы эле жардам берип жүрдү. Кызым өлгөндө келип өзү жыйнаштырып эметен бери боо жыйынтыгы өзү коюп берди баягы кызымды. 9.000 сом төлөп жүргө эме жайына. Ошо аделе жардам берип жүрөт жакшы. Баары эле жакшы жардам берип, жакшы болуп калдым азыр. Кудайга шүгүр. Эч жака чыкпай калдым. Баягы Кудай сөбөк терип, темир тербейле үйдө болуп эле калдым ошо. Акча тыйын эметип эле. Нурмухаммед бала там берди. Bir adına komnatni. Ağa da rahmat. O da ömürüm versin, den soğluğum versin. Ağa asır barıp yaşayıp durayın desem astı bütelek da. Emeken, sement eken ağa. Poldoş gerek koşup. Anan tuvalet vannası koyulele eken, anı koyuş gerek eken. Ошоларын азыр бекитип коюп эле өзүм нама эметип беришти, өткөрүпчү. Анан бекитип коюп эле бияка келдим. Биякта тамды бүтүрөйүн деп. Биринчи жардам бергенде ошо Россиядагы балдар кыздар, ини сиңдилер ошолор акча тыйын салды бакыштар. Апа эметпеңиз, кайгырбаңыз, ыйлабаңыз деп. Андан ошо Бишкектен салышты. Өзлөрү келип машина менен эки эмесинде балдардын атын да билбей калдым. Машина менен атайын келишип бияка продукту алып келип акча тыйын берип кетишти. Кайра эле түнү менен кайра кетишти да. Анан Нарындан келишти. Нарындан келип эме кылды. Продукт алып келди, кийим кечи алып келди. Мага анан балама кийим кечи алып келип беришти да. Ошо Бишкектен да Салтанат деген келин ошо акча тыйын салып ошо туугандарына чогултуп анан балама кийим кече салды алды. Анан битке татып продукт кылып салып ийиптер. Ошо көрсөтүүгө тартылгандан кийин болуп аткан окуя да ушулар. Анан ошолор Кудай бак берсин, ыйман берсин, эки дүйнөдө бактылуу болсун. Орозо күндөрү 30 күн кабыл болсун. Орозо күн жакшы күн болот да. Ошо рахматымды айтып атам ошолорго дейт. Алтта ошо могу эки комната там деп бүтүрүп алсамбы деген оюм бар да.
Ушуну бүтүрүп ошого кирип алсамбы деп, бул там деле баскан сайын солкулдап алатат эмес. Деле көп жыл болду, кулап калса эме болбойн деп ушу эки тамга аракет кылып атам да, 2 комната тамга. Ушуну эптеп бүтүрүп алсам болду. Анан эптеп жашап, анан да калганы болор жакшы. Анан жашоом жакшы. Анан 2 торпок алгам. Аларды багып ошо күшүндө тоого жөнөтүп, күшүндө кайра сатып, үстүнө акча кошулсабы дегем да. Эшикте тамды салып аткам, ошону көртөйүн, торпокторунду көрсөтөйүн. Эшикке чыгалыксын. Мына кызым тиги элден чогулган каражатка мынтип 2 торпок алдым. Берки эркеги 42 000, аркынысы 29 000 экен. Ошо ат баштан эле алдыңыз? Ат баштан алдым да. Ана эме муну ошо. Эмне максатта алдың сен бул? Муну ошо эме Мал кылайын. мал кылып, эме кылып, муну эми жайлоого жибербесем октябрьларда келип калат да. Ана чейин чоңоюп эмесе кайра дагы үстүнө муну сатып кайра дагы үстүнө Кудай буйруса эме кылам го, кайра мал алчы. Ошол анан бул тамыңызды баштап аткан окшойсуз, кыш. Ооба, тиги бул кышты байыны куйганбыз да. Эми ошо энеде жери калган, ошого кышты сыпан эртең эмелерине жандарына цемент куюлат да, эртеңчи. Эртеңден баштап цементин куюп баштайбыз да. Ошо эл берген каражатка. Бул эми ушу үйдү тургузганга каражатыңыз жетиштүү элеби азыр? Азыр эми Бишкекте айыл өкмөтү 100 000 сом берген да. Ошонун материалга төгүп койгон бияка. Ошол кичине арзаныраак берейин деген да. Ошону алып келебиз го эртеңден баштап. Анан эл бергенде акчалар бар, терезесине жетпей калса ошо элден түшкөн акчага терезе алып, эшик терезеси да бар да, аларды эметип койдурам го. Анан устундарын даярда тияктачы, алып келип эле коюп эле. Крышасын жаап алып беринчи, андан кийин эме кылабыз го ошо. Ичи ана шыбагы калат. Жакшы. Ошо үстүн бүтүрүп алсак эле, главный ошо үстү да. Мынакей ушул азыркы учурга чейин боорукер инсандарыбыз тарабынан дагы да болсо жардамдар көргөзүлүп атыптыр. Кудайым буйруп, мына ушул курула турчу тамыңыз дагы бүтүп кетсин. Дагы да болсо ушул үйүңүздүн жакшылыгына келип, сиз менен дагы да маек куралык. Жакшы туруңуз, саламатта калыңыз. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, биз дагы ушул каарманыбыздын учурдагы жашоо шартынын жакшырып атканына, кандайдыр бир деңгээлде өзгөрүп атканына күбө болдук. Дагы бир баса белгилеп айта кетчү жагдай. Жогоруда экранда көрсөтүлүп турган эл сом аркылуу жана Назгүл эженин байланыш телефонуна чыгып, дагы да болсо жардамга кол сунган инсандар өздөрүнүн демөөрчүлүгүн көрсөтө берсе болот. Анткени Назгүл эже алдыда мына ушул өзүңүздөр көрүп турган чакан 2 бөлмөлүү үйүн дагы да болсо тургузуш керек. Дагы да болсо ушул үйүн бүтүрүп үйүнө кириш керек. Ушундай максатта Назгүл эже өзүнүн иш аракетин жүргүзүп жатат. Эгер жардамга кол сунсаңыздар, жогорудагы номерлерге гана байланышып, чалып, такташып алып, анан жардам бериңиздер демекчибиз. Кийинки көрсөтүүдөн жолугушканча саламатта калыңыздар.